Ирина Карамушкина УКМК коррупционерлер төккөн акчанын эсебин ачык көрсөтсүн. 3-июнда Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина УКМК тарабынан өндүрүлүп жаткан каражаттын эсеп кысабын ачык көрсөтүүнү талап кылды. Ошондой эле ал парламенттин жыйынында жарандарды жана анын арасында эл өкүлүнүн өзүндө соттун чечими же башка жолдор менен алынган акча кайда кетип жатканы кызыктырып жатканын белгиледи. УКМК Киреше булагын декларациялабаган адамдар менен бюджетти толтуруу саясатын жүргүзүүдө. Акча казналык аркылуу өтүп бюджетке түшүп жатабы деген суроо жаралат. Ачык көрсөтүлбөгөндүктөн ишенбөөчүлүк пайда болду. Андыктан өкмөттүн же УКМКнын сайтына кимден канча акча түшкөнүн жана эмнеге жумшалганын жарыялашын сурайм, деди Карамушкина. Депутат ачык айкындуулук болгондон кийин гана бийликке ишеним болорун кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаровду актаган 2 судья жаңы кызматка дайындалды. Медербек Сатыев президенттин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара кызматташуу бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон. Буга чейин бул кызматта Замирбек Базарбеков болчу. Бирок ал кечээ 2-июнда Жогорку Кеңеш тарабынан Жогорку соттун судьясы болуп бекитилди. Базарбеков убагында Садыр Жапаровдун адвокаты болгон. Медербек Сатыев 2013-жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп иштеген. Ал жана экинчи судья Курманкул Зулушев бийликти күч менен басып алууга аракет жасады деп айыпталган. Ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаттары Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовду актаган. Булак Спутник KG. Маршрутка көйгөйү 2 фирмага айып салынып, 34-үнө эскертүү берилди. Жүргүнчү ташыган 2 фирмага 13 000 сомдон айып салынып, 34-үнө эскертүү берилди. Бул тууралуу Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов парламенттин жыйынында билдирди. Анда депутат Бурул Аманова иш таштагандардын лицензиясын алып башкасына берүүнү сунуштады. Бирок Кудайбергенов муну аткаруу мүмкүн эместигин белгиледи. Биз 34 фирмага эскертүү жазып бердик. Ал эми транспорт министрлигинин инспекциясы экөөнө 13 000 сомдон айып салды. Баарынан баш тартуудан алыспыз, айдоочуларды дагы түшүнүп жатабыз, деди мэрдин милдетин аткаруучу. Борбор калаада 2 күндөн бери маршрутка айдоочулары жумушка чыкпай жатат. Алар жол кирени көтөрүү талабын коюшууда. Булак Спутник KG.